Мен жана ошол бата жөнүндө, батанын баркы жөнүндө, касиети жөнүндө айтып атпадым беле. Ар бир ата-эне балдарына эч качан жаман тилебейт. Балдарым бактылуу болсо экен, ыймандуу болсо экен, ыймандуу келинге жолуксак экен деп ниет кылышат. Анан мына апаларымды жакшы билебиз. Ушу келиндин ырахаттанып колунан чай ичсе экен деп. Мына менин аяштарым ошол кайненелерине чай куюп берип жүрүп агарган көргөндөр да. Анан азыр келиндер отурасыздар, жаштар эми кечирип коюшсун. Азыр ушундай бир келиндер пайда болуп калды. Апаларыбыз азыр көп келиндин колунан чай иче албай калды. Азыр ушундай келиндер бар, мына сөз сүйлөбөй туруп жеңип турган келиндер пайда болду да. Апаларыбыз эштен кирип чай бар бекен десе, ушу кухняда тамак жасап атат го келиндер. Унчукпайт. Мисирейип тура берет го. Мел. Үйдө отурушат. Келип алып, берде эмеге келген. Эмедей, жаны берип коесуңарбы? Күндө эле суранып жүрөт экен, отургучту берип койгулачы. Отургуч. Мен эми жалгыз иштейм, эми кечирип коесуздар, мен айтпадым, качында концерт жалгыз коем деп. Өзү да кыргыз автомашта грузчик болуп иштеген да, ошон үчүн бияка ташып, тияка ташып кыйналып, неме кылып жүрө бергеним ошондон болуп атат. Үйдө отурушат, ушул келиндин же чайы даяр болбойт, же тамагы бышпайт. Суран ушинтесин да, мына ушул жаштар ушул. Ушулар да аялдар булардан беш бетер да. Бул экөөнү, по-моему, аялы жумшайт да, бар, алып чыкпайсыңар деп жүрөт. Үйдө отурушат, ушу телевизор көргөн үйдө пиленге түшүп калгансып отурат го. Чай жок. Анан абышка эмне кылат? Кемпиринен күчүн чыгарат го. Тур, суу алып келчи. Десе анан апабыз турат дагы. Күндө эле кирип жүргөн кухня өзүчү. Анан кайненесинен сүрдөгөн келинге окшоп. Суу. Атаң суу ичейин деди эле? Суу. Абышкасына барып берет. Күндө кухняда иштеп жүрүп, апабыз көнүп калганда абышкасынын жанында отурат. Дагы эле тамак даяр болбойт анан. Мен барып келинге жардам берип келейин деп анан кайра кирип. Айгөлөк, тамак жасашайынбы? Мейли, мен тиги Жамила Айша апаңкына барып келейин. Эми эптеп Жамиланы карап чай ичиш керек болот да. Жамила Айша апаңкына барып келейин деп эшикке чыкса, эшикте Жамила Айша апасы киндигинен чай ичем деп ал көчөдө жолугушуп калат. Билет эмнеге жолукканынчы. Чай ичиш керек да. Не кылсак я? Десе бирөөсү, мындай кылбайлыбы? Ким келин ала элек, жүрө ошонукуна барып чай ичебиз деп. Илгери ким үйүндө келин алган болсо ошонукуна чогулуп алышып, келинди сынашып, кайра чай куюп беришип, тим эле келин чай куя албай ошентишет эле. Азыр келин жок, үйгө барып алып шарактап чай ичип атышат. Катуураак күлүп алса, эки жак келин келип калган жокпу деп. Чай ичип апаларыбыз ушинтип атышат. Болуптур, сиздер чай ичип жүрөт экенсиздер ошентип. Атам эмне болду? Ал отурат үйдө. Же кемпирден дайын жок, же келинден дайын жок. Качан келиндин уктап калышын күтүп отурат го. Келин уктап калары менен кемпир келип калса, жана байыбы кинолордой болуп калган да азыр. Ишарат менен сүйлөшүп калган да. Келин уктар менен сразу кемпирин. Келин ойгонот. Gelinlerimiz imam versin.